Көңіл бұрыңыздар, 750 миң сомдон 2 қатар 6 сотықтан жалпы 12 сотық жер аянты шашылыш түрдө сатыққа чыгарылды достар. Қараңыздар, қандай соонун көрүнүштө панорамный видте турабыз. Бул Ош шаарынын чыгыш тарабында жайгашкан Ачы массивинин башталыш жери. Эми дарегине көңүл бура турган болсоңуздар, биз сиздерге ушул жерден айтып өтөлү. Учурда биз Ош Алай трассасы 6 километр Мамат айылын жакшы билесиздер, 127 маршруттук каттамдын акыркы аялдамасы тарабында. Ошонун дөңсөгө чыгып, Мамат айылынан киргенден кийин 127 маршруттук каттамдын акыркы аялдамасына солго буруп кетесиздер. Бирок ага бурулбай түз өтсөңүздөр, жол өзү оң тарапка бурулат, дөңсөгө чыгат. Ошол дөңсөө менен чыгып келсеңиздер, буйруса негизги трассадан 2 километрдей жүрөсүздөр, мына ушул үйлөрдү көрөсүз. Ошол үйлөрдүн алдынан чоң канал агып өткөн. Буйруса суу дагы сиздерге жакын, светтер дагы тартылып келинген. Соседтерден буйруса тартып келсеңиздер болот. Мына ушул үйлөрдү көрөсүз. Ошонун мына дөңсөдөгү кызыл контейнерлүү ушул чатырлуу үйдү көрөсүздөр достор. Ошону болжолдоп алыңыздар. Ошонон эле буйруса 100 метр жогору чыксаңыздар, дал ушул дөңсөдө бир жерге ушундай фундамент куюлуптур. Ушул фундаментти дагы болжолдоп аласыздар. Ушул фундаменттин жанындагы кошуна сиздер. Келүү жолдору түшүнүктүү болду. Эми жер боюнча маалыматтарды бере турган болсок, ар бир жер 6 сотуктан 12 сотук 750 миң сомдон болуп атат достор. Ошондо 1,5 миллион сом экөөнү алсаңыздар. Бир аз ырымына түшүп берүү жолдору бар. Буйруса чек аралары дал ушул жерден башталат. Мына ушул жердин бул тарабына 20 метрде эсептеп, бул тарабына 30 метрде эсептесеңиз 6 сотуктун жер аянты чыкты. Эми ушул арматурадан бул жагына 20 метрде эсептеп, дагы 30 метрде бул жагына эсептесеңиз, анда экинчи жердин аянты табылат достор. Архитектура кызматкерлерин алып келип, жердин ээси казыктарды кактырып, сонун кылып такташтырып койгон достор. Мына казыктары кагылган. Мына ушул жерден азыр эми көрүнөт экен, кандай болду? Айтор ушул жерде 20-га 30, ошондо 2 чек 40-га 30 болуп калат. Бул жагында ылдый тарабында бир 160 метр, 170 метр жерден канал агып өткөн. Ушул жерден дагы көрсөңүздөр болот. Каналды бойлоп свет дагы стандарт столбалар менен келген достор. Бул эле эмес, тетиги дөңсөгө таза суу менен свет дагы тартылып барылган. Эми сиздердин колуңуздардан келет да. 2 чек жейген столбаны олтургузуп, ушул жерге чейин свет тартып алсаңыздар болот. Кошуналар менен сүйлөшсөңүздөр дагы болот. Бул кошуна менен буйруса быйыл көчүп келем деп айтыптыр. Ал көчүп келе турган болсо, ортолукта свет киргизип алсаңыздар арзаныраак түшөт. Бул жагы Ачы массиви туугандар. Ачы массивиндеги мына дөңсөдөгү үйлөрдү көрдүңүздөрбү? Бул жагында бир 60-70 кожолук үй салып, анын бир 50 чактысы кадимгидей көчүп келип, тиричиликтерин өткөрүп атат. Ал жерде суу алыс, сууга бир топ эле кыйынчылык туулат ал жакта. Свет жок, светти дагы жанагындай жыгач жок. Мамлекет жардам берип, стандарт бетон столбалар тургузулуп калды, кече жакында элечи. Ага чейин жыгачтан алып барышкан эле. Мамлекет көңүл буруп атат, жакшы. Буйруса шаардын четинде, абасы таза, кандай сонун панорамный вид. Эми туугандар, ачык керек. Шаарда смог болуп атат, ызы-чуу болуп атат, кышында дем алуу кыйын болуп атат. Андай учурда сиздер ушул жерге үй салып, панорамный видте чек-чейтип 2 этаж сала турган болсоңуз, укмуш көрүнөт да, 2-чи этаждан Оштун 80%-не ушул жерден көрсөңүздөр болот. Абасы таза, суусу да таза, сонун жай да. Эгер үйгө чейин тартып ала турган болсоңуз, таза сууда. Бул жагы мына Кыргызчек, Асанчек, Мамажан, андан нары кара суунун бир кыйла айыл өкмөттөрү айылдары көрүнөт экен. Бул жагы мына 6 километр, 7 километр маадынын центрине чейин көрүнөт. Бул жагы болсо жанагы Торгой булак, Баш булакка чейин көрүнөт экен. Кандай сонун, Ошол эми. Ошондон түз келгенде мына жерде иштеп жаткан заводду көрдүңүздөрбү? Шагыл завод. Ошону дагы болжолдоп келсеңиздер болот. Мен анда бул чыгарышта жыйынтыктадым. Мейстин номери экран астында камтылган. Өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Ассаламу алейкум.